Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыздар урматтуу Салам медиасынын көрүүчүлөрү жана Салам радиосунун угармандары, назарыңыздарда жаңылыктар. Аны менен мен Жоройок Кубанычбек уулу тааныштырам. Баткенде калкты арзан көмүр менен камсыздоо иштери уланууда. Бул тууралуу райондук бийликтин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, учурда Баткен районунун Карабак айыл өкмөтүнүн аймагында кыргыз көмүр ишканасы тарабынан 1100 кап көмүр келип арзан баада сатылып жатат. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев буга чейин Сүлүктүү, Самаркандек көмүр шахталарынын жетекчилери менен жана кыргыз көмүр ишканасы менен арзан баада көмүр сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бүгүнкү күндө Сүлүктүү шаарынан келген көмүрдүн бир кабы 300-350 сомдон сатылууда. 18 декабр мамлекеттик гимндин кабыл алынган күнү. Бүгүн 18 декабрда өлкөнүн мамлекеттик гимнине 31 жыл толду. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды куттуктады. Мамлекеттик гимнибиздин ар бир сабында, ар бир сөзүндө камтылган ой абдан маанилүү. Себеби гимн жаңырганда ар бирибиз рухий жактан азыктанып, демибизге дем, күчүбүзгө күч кошулат. Эң башкысы байлыгыбыз болгон эгемендигибиздин маани-маңызы ачылат. Гимндин жаңырышы менен ата-бабаларыбыздын тарыхтагы басып өткөн жолу көз алдыбызга элестелип, бабалар мурастаган эгемендикти кийинки урпактарга кемитпей тапшыруу бадасын берүүгө колуң өзүнөн өзү жүрөгүңө тартылат. Кыргыз Республикасынын гимни менен ар бир кыргыз жараны сыймыктанат деп айтылат президент Садыр Жапаровдун гимнди кабыл алынышынын күнүнө карата айтылган куттуктоосунда. Кыргызстандын мамлекеттик гимни 1992 жылдын 18 декабрында ошол кездеги парламент тарабынан жактырылган. Белгилүү жазуучулар Жалил Сыдыков менен Шабданбек Кулуев сөзүнүн атактуу композиторлор Калый Молдобасанов менен Насыр Давлесов музыкасын жазган. Эртең күн 10 градуска чейин жылыйт. 19 декабрда өлкөнүн аймактарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Жолдорго муз тоңуп, тайгалак болот. Абанын температурасы Баткенде түнкүсүн -5-0 градус, күндүз +5-10 градуска чейин жылыйт. Баткен шаарында мектеп окуучуларына жаңы жылдык иш-чараларга карата түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлады. Маалыматка караганда, Баткен шаардык милиция кызматкерлери окуучуларга зордук зомбулуктун алдын алуу, укук бузууларга жол бербөө жана жаңы жылдык кечелерде пиротехникалык каражаттарды колдонбоо үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Ошондой эле түшүндүрүү иштери шаар аймагындагы соодагерлер арасында да өтүп, өзгөчө Кырдаалдар министрлиги менен биргеликте жарандардын коопсуздугун сактоо максатында сатуучуларга пиротехникалык каражаттарды сатпоо жагы да эскертилди. Баткенде бир аптада 848 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталган. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы Бектемир Мамытов билдирет. Маалыматка караганда, ушул жылдын 11 декабрынан тартып 17 декабрына чейин 848 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталган. Алардын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 15, мас абалында автотранспорт каражаттарын башкаруу 8, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алган 1, белгиленген ылдамдыктан ашкан 115, башка жол эрежелерин бузуу фактылары 709. Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 76 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган. Сиздер бүгүнкүгө алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин саламыңыз түз болсун.